Буга чейинки ошол мен кесиптештерим айтып аткан иште ошол чек ара маселеси боюнча айыпталды эле. Анан азыр массалык башаламандыктар деген берене кошулуп атат. Биз билгенде бул боюнча кемпир-абад иши менен бир катар адамдар азыр камакта отурат. Ушул жерде сизге да кемпир-абад боюнча тиешеси болушу мүмкүн? Мүмкүн эмес, бул 100%. 100% кемпир-абад маселесин мен күн сайын көтөрөм. Эске да салып кетип бартам. Кемпир-абад маселеси бул могул бийликтин түбөлүктүү маңдайына жазылып калган кылмыш болот. Анан булар ойлогон ушундай кылмышын козгоп койсок, анан антсек мынтсек көпчүлүгүнө окшоп унчукпай отуруп калат деген. Жок. Андай эмес, адамдын башында бир жашоо. Мен айтам, колуңардан келгенин жасап алууга да керек болсо күндү батыштан чыгарып алууга. Бирок менин пикирим кылдай кыйшайбайт. Кемпир-абад туура эмес чечилген. Кемпир-абад боюнча камакта отургандардын бүтүндөй баары мыйзамсыз отурат. Кемпир-абад бул эч качан булардын тарыхынан өчпөйт. Бул көтөрүлө берет. Эртеби кечпи мунун акыйкаттыгы, чындыгы чыгат. Мына бүгүн тилекке каршы эгерде биз мыйзам менен, кагаздар менен иштей турган өлкө болгонубузда, бүгүн эле булар доомат коюп келаткан Исхак Разаковдун мезгилинде, Султан Ибраимовичтин мезгилинде, Турдак Мусубалиевичтин мезгилиндеги окуяларды айтып атпайбы, ошондой эле чечилип калган, кызылдай жалган. Эмне үчүн соңку сөз беребиз деп алдап келип, ушу маселе каралып атканда соңку сөздү бербей койду Мадумаровго. Себеп ошол документтерден чочулайт бар. Ушундай. Демек 278 берене менен ошо кемпир-абад иши боюнча сизге дагы айыпталышы мүмкүн деп. Бул мындай айыпты инем сизге да тагып койсо боло берет азыр. Сизге да тагып койсо болот, себеп мына ушундай маалымат таратып атып, ушул маалыматтын так эмес экендиги жөнүндө жарыя салды деп туруп сизге да тагып койсо жараша берет. Бул ошол кемпир-абад жөнүндө сөз козгогон кандай киши, канча киши болсо ошонун баарына тагып койсо жараша берет. Бул ушундай берене, керемет берене да. Бизде Конституцияда адам кыргыз жараны өзүнүн пикирин ачык, айкын жайылта жана өзүнүн тутунган принциптерин жана түшүнүктөрүн күч колдонуу менен эч ким өзгөртө албайт дейт. Орусчасы мындан да каттуураак жазылган. Свобода слова — это абсолютная свобода. Это абсолютное право. Булар үчүн ушундай да, булар үчүн эми аларды түшүнбөсө, аларды окубаса, аларга кайрылбаса, болбосо кечээ кандай дейсиңер, ушул Бишкек шаарында 13% катышты шайлоочулар. Ленин районундагы шайлоодо. Карабайсыздар, ошол жердегилер шайлоодо бир азамат ошол жерден топтоп этелем деп, Газпром курган мектепте добуш бере турган участокты канча миң шайлоочу бар ошол жерде. Мына баарын бөлүп, эки жакка ыргытып, анан шайлоочулар барып өздөрүнүн участоктарын таппай калып атпайбы? Айттыбы сиздерге ушун боюнча? Жок. Ушундай бир жигиттин топтой ойногону ошончо 2000ге жакын кишинин кызыкчылыгынан жогору туруп атат. Ушул өлкө анан. Ушул кандайдыр бир мыйзам ченемдүү же мыйзамга баш ийген өлкө ушундай болобу? Шайлоочунун укугу ошол жерге барып шайлоого. Жок, бүгүн футбол ойнойбуз деп болгондо дагы ошол шайлоочуларды эскертпей туруп. Ушундай өлкө болуп калды. Кечээ мына ол кимиңиздер катыштыңыздар, көрдүңүздөр билбейм. Актан арым Кубаттын эсинде деген фильмин көрдүңүздөрбү? Кимиңиздер көрсөңүздөр ошол жерде көрүп атасыздарбы? Бир айылды бир эле көпөс бийлеп атат. Милициясы дагы ошол жерден тамак ичип, милиция дагы көзүн жалдырап, жоголчу десе чуркап чыгып кетип жоголуп атат. Башкасы деле мына ошол айылдын баары унчукпай бир ошол жигиттин көзүн карап, ошол жигиттин каалоосу менен жашап атат. Ошол фильмден деле сабак алса болчу.